Саламатсыңарбы балдар? Азыр бизде класстык саат. Силер менен мен Усупчанова Тамара Уркалиевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кусейин Карасаевдин өмүр жолу, эмгектери тууралуу болмокчу. Анда эмесе сабагыбыздын максатын тааныштырып өтөйүн. Биринчи билим берүүчүлүк. Кусейин Карасаевдин өмүр жолу, эмгектери менен кеңири таанышабыз. Басып өткөн өмүр жолу ары өрнөктүү, ары өнөрлүү, даңазалуу жол болгондугун билебиз. Экинчи өнүктүрүүчүлүк. Кусейин Карасаевдин өмүр жолун, кылган эмгектерин билүү менен ой жүгүртүүбүз, эске тутуубуз, сөз байлыгыбыз өнүгөт. Үчүнчү тарбия берүүчүлүк болсо, улуулардын жолун жолдоп, улуу кичүүгө туура мамиле кыла билүүгө, ак эмгек менен жашоого тарбияланабыз. Кусейин Карасаев 1901-жылы Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Токтоян айылында туулган. 7 жашка чейин чоң атасы Калбек ажынын колунда өскөн. 1914-16 жылдары Караколдогу орус түзем мектебинде окуйт. Тири карак, зирек бала, Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Алаамат үркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болот. Ал мүшкүл күндөр Кусейиндин жүрөгүндө да кеткис дарт болуп, улут трагедиясы болду. Жаш Кусейин жан сактоонун айынан кой багып, текести бийлеген Кытай чек арасындагы тилмечи сакчынын баласын окутуп, жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы. 1921-жылы өз элине, жерине кайтып келип, 1923-24 жылдары Токтоян айылында сел ревком болуп иштейт. Эл оозуна алынып, коомго аралашат. Ал эми 1925-жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Кусейин Ташкентте иштеген Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаевдер менен өтө жакын ынак болгон эле. Кыргыздын тунгуч гезити Эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирген. 1924-25 жылдары Орто Азия мамлекеттик университетине жумушчулар факультетинде сабак берген. 1926 жылы Ишеналы Арабаев экөө Жаңылык китебин жазышат. Ал китептен Кыргыздын 60% саватсыздыгын жоюуга жардамчы болот. Константин Юдахин экөө кыргызча, орусча сөздүктү түзүшкөн. Бул эки окумуштуу кыргыз лексикасынын казанында бирге кайнашкан. 1931-жылы Ленинграддагы Янукидзе атындагы Чыгыш институтун ийгиликтүү аяктап, Фрунзеге келип, Адабият институтуна ага кызматкер болуп ишке орношот. Фольклорду жыйноого катуу киришип, Тоголок молдону Нарындан чакыртып келип, анын чыгармаларын алтын фондуга алат. Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосун жазып алууну уюштурган. Манас сөзүн Манас таанууга биринчилерден киргизген. 1944-жылы кандидаттык диссертациясын жактап, чыгармачылыкка катуу киришип, бир нече китеп жазат. 1946-жылы КПСС мүчөсү. Кусейин Карасаев 1998-жылы каза болуп, сөөгү өз жерине коюлган. Айша апанын жубайы айтуусунда Карасаев көп иштеп, көп жазганына байланыштуу 5 машинканы иштен чыгарган дейт. Анын эмгектери Жаңылык, чоңдор үчүн окуу куралы 1927-жылы латын арибинде чыккан экен. Орусча-кыргызча сөздүк Батманов менен бирдиктер 38-жылы, орусча-кыргызча сөздүк Шүкүров Юдахин менен 44-жылы жазган. Кыргыз тилиндеги жөндөмөлөрдүн семантикасы 44-жылы, кыргыз ырларынын түзүлүш системасы жөнүндө 46-жылы. Орфографиялык сөздүк 56-жылы,
Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү 66-жылы, түгөйлүү сөздөр 71-жылы, Камыс-наама Манас эпосундагы көйнө сөздөр түшүндүрмөсү 1990-жылы, баштан өткөн мажаралар, накыл сөздөр, Манас эпосундагы накыл сөздөр тууралуу өздөштүрүлгөн сөздөр, Кусейин-наама өмүр баян китеби, Күлкү-наама ушундай эмгектерди жаратып келген. Азыр Кусейин Карасаевдин эстелиги мемориалдык комплекси Ысык көл жээгине орнотулган. Бул кишинин залкар эмгектери түбөлүккө кыргыз элинде сакталып, мурас болуп кала берет. Илимпоз, Окумуштуу, Кызыл туу, Манас орденин, эл аралык даанышман сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер мамлекеттик сыйлыктын ээси. Анда эмесе Кусейин Карасаевдин басып өткөн жолу аары өнүрлүү, аары өрнөктүү, даңазалуу жол экендигин билдик. Бул бакубат, нускалуу, чечен, сөзмөр, кыргыз сөзүнүн кылдат, билерманы, тарыхты, таасын билген, тилди ине-жибине чейин иликтеген, устукандап жиликтеген, кыраакы, көчтү көргөн көсөм, илимдин артынан сая түшкөн өжөр, илимпоз адам болгон. Анын өмүр жолу өтө татаал, мезгилге туш келсе да, жокчулукту, аччылыкты, кордукту башынан өткөрсө да, баарын сыр сандыгына салып бүтүп, баа жеткис илим эмгектерди, китептерин кийинки муунга таштап кетти. Эми ал эмгектерди барктап кийинки муунга калтырып кетүү бул биздин милдетибиз. Эмесе менин окуучуларым Кусейин атабыздын басып өткөн жолун, эмгегин эскерип биле жүрөлү. Үйгө тапшырма Кусейин Карасаевдин өмүр жолу, эмгектери тууралуу дил баян жазасыңар. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.